пайгамбар алейхиссалату вассаламдын минбарда айтып жатканын Айша энебиз айтат. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям алал минбар. Пайгамбар алейхиссалам минбардын үстүндө мынтип жатты. Ван нас хаулаху, адамдар айланасында олтурган эле. Я юханнас истахью миналлахи хаккал хая. О адамдар, Аллах Тааладан уялгыла, уялуудун акысы кандай болсо дал ошондой кылып. Чыныгы уяттуулук менен уялгыла деп айтканда факала ражун я Расулаллах инна ла настахи миналлахи таала. Аллахтын элчиси, биз Аллах Тааладан уялабыз деди. Факала ман кана минкум мустахиян. Кайсы бирөөңөр чындап уялып жатсаңар, фала ябитанна лейлатан илла ва ажалуху байна айнай. Уялган адамдын, уяттуу адамдын белгиси ушул. Ал ар бир түндө көз алдында өлүмүн элестетип турат. Кечинде жатып атканда эсенеман таңга чыганбы же ажалым бүгүн келип калабы деп ар бир түнү көз алдына ажалын элестетип турган инсан дейт. Эгер бул хадисти мындай чындап келгенде биз барго уялбайт экенбиз да такырчы. Себеби биз бир жумушту кылып жатканда алысты элестетебиз да. Өлбөй тургандай, башка болбой тургандай алысты алабыз да элестетебиз. Пайгамбар салам айтып атат, чындап Аллах Тааладан уялган адам ар бир күнү көз алдында ажалын элестетип турат. Менин ажалым бүгүн түндө болуп калышы мүмкүн деп дейт. Ал эми силердин бирөөңөр Аллахтан уялсаңар, фальяхфадил батна ва ма ва. Курсагыңды жана курсагыңдын айланасындагын сактасын. Уяттуулуктун белгиси ушул экен. Алладан уялгандын белгиси курсагына арам оокат салбайт. Арам тамак салбайт. Шектүү самак салбайт. Жана курсагынын айланасындагы дегени колу буттарыны арам жолго, күнөө жолго иштетпейт. Варраса ва ма хава. Башыны жана башы курчаган нерсени сактасын. Башынын ичинде эмнеси бар? Ою бар. Адамдар туурасында жаман ой кылбайт. Башында жайгашкан көзү бар, кулагы бар, тили бар. Мына ушуларды Аллах тыйган нерселерден сактайт. Кайсыл инсан ойлогону туура эмес, жаман болсо, сүйлөгөнү гыйбат ушак болсо, же болбосо көргөнү элдин айыбы менен кемчилдиги болсо, укканы ушак болсо, бул адам Алладан уялбайт экен, коркпойт экен. Бирок тилде айта берет, баягы алкашка окшош, мен дагы Алладан корком дегендей, бул дагы айта берет. Демек, Алладан уялганды биринчиси, ажалын көз алдына элестетиш керек экен. Экинчиси, курсагын жана курсагынын айланасында жайгашкан дене мүчөлөрүн сакташ керек экен арамдан. Башын жана башында жайгашкан мүчөлөрүнү туура эмес иштетүүдөн сактоо керек. Вальязкрил маута вал бала, өлүмдү жана өлүмдөн кийинки чирип жок болушту эстеш керек. Кабырга түшкөндө чирип жок болуп кетесиз дегенди эстеп туруш керек. Валияттурук зината дүния, дүниөнүн кооздугун таштайт экен. Аллахтан уялган инсан дүниөнүн кооздугуна кызыкпайт. Болуп калса колдонот, бирок ошол үчүн жашабайт. Бир адам үй салды. Угуп жүрөбүз, таанышыбыз болчу, үй салып жүрүп 4-5 жыл үй салгандан кийин бүттүм деди. 4 жылдан кийин үйүнө барсак, дагы деле салып атат да. Эмне болду? Баягы 4 жыл мурда салдыңыз эле го десек, жаңыдан ремонт кылып коеюн дедим эле дейт. 4 жыл мурдагы баягы ремонттору модадан калып кетип, 4 жылдан кийин дагы 2 жыл үй курду да. Эмне үчүн? Себеби адамдын жүрөгүнө дүниөнүн кооздугу кирип калганда өмүрү туура эмес иштетилет экен. Акчасы, байлыгы туура эмес иштетилет экен. Аллах Таала баарыбызды Аллах Тааладан чыныгы уялган инсандардан кылган болсун. Субханак.